Салам, кандайсыздар? Распаковка чек. Микрофон көрүнүп атабы? Микрофон менен сонун звук менен распаковка кылайын деп атам. Таласка карго ачылган. Же Тобаска тең карголор ачылган. Сиз кайсыл жакта болсоңуз дагы окуй аласыз жана ошол жашаган шаарыңызга заказ кыла аласыз. Бир аз эле товарым келди. Анткени улам 1-2ден келген товарларды деле аябай жакын болгон үчүн барып алып сразу эле ачып жиберип атам. Азыр ушул келген товарларга распаковка чек жасайм. О, каргошым дагы. Буну заказ кылдым деле 1-2 ай болуп калды уже. И артынан сразу эле черный заказ кылып койгом. Ушундай. Мен кийип жүргөн зиман начос менен. Микрофон бир аз ылдыйраак болуп калат окшойт. Колума кармалсам товарды көргөзө албай калат экенмин. Катагам мен. Чачыма тагалам. Жүргөнгө. Токтоналып болуп калат. Вот бул точно ошондой эле каргождум, только уже бул зимний эмес, без начос эле. Бул жагы мындай да болот жана ал бетте мындай кылып манжет кылып алабыз. Мага манжет кылган версиясы көбүрөөк жагат. Эми ошентип менин мындай эки шымым бар. Черные и бежевые. Бул зима, бул бардык сезонго. Обязательно буну күн жылгандар кийип азыр деле кие берсе болот. Ичине колготки, гамаш кийип да. Дальше бааларын сразу эле алдына жазып коем, анткени азыр эсептеген эмесмин буларды. Сайттан карап андан эсептейм. Андан кийинки товар. Бул Аминага биз мама дочь болуп окшош кийинели дегенбиз. Негизи эле бул ар бир кызылардын кыялы болуш керек, кызы менен окшош кийингиси келгенчи. Ошентип мен да кыялданып, кичинекейинен эле окшош кийингим келчү. Караңыздарчы. Как классно. Аминага дагы каргошун заказ кылгам. Окшош деп. Именно фотосессия үчүн эмес болсо деле мындай көчөдө окшош кийингим келет да. Буга чейин кичкерек болду дейм, чоңоюп келатат. Дальнейшем ошо буюрса мындан кийин көп нерсени окшош заказ кылам. Чоңоюп келатат. Эми окшош кийинип алып чыгабыз. Тоже без начос, жука эле. Анткени күн жылууда да кийгенге азыр колготки менен кие берет. Булардыкы сразу эле манжет экен. Резинкада. Тарта турбайчы, удобно. Бул материалы плашовка. Адышпасам. Сонун эч нерсе болбой турган. Шырылдап илинип болуш керек. Вот. Бизде эми окшош вниз бар. Классно. Сөзсүз түрдө кийип дагы бөлүшөм. Андан кийинки товар. Распаковкага мен канцелярский нож алып койгом. Ручки дагы апамдарга ручка заказ. Апамдарга бул жактын баасы дагы ыңгайлуу болду. Жана ручкалар дагы аябай сонун жазат экен, качественный экен деп жактырды. Мен бир заказ кылгандан баштап уже магазиндерден эч жерден албай калган. Только пачка менен магазин заказ кылып коюшуп атат. Уже көк цветный заказ кылгам, кара цветный заказ кылгам. Кызылдан уже экинчи жолу келип атат. Аябай жактырышат. Бул бирмесинде 16 штук. Булда да 16 штук. Ошондо 32 ручка жана монча запас. Запас сатылбай калган деп билесиздер. Ушу 32 запас бар ушул ручкаларга. Кызыл цветте бардыгы остору жабылган, жазылып кетпейт. 32 ручка, 32 запасында баасын бул жерге жазып коем. Экен ушу эсте жок. Заказ кылганыма көп болуп калды да сайттан карап азыр жазып коем. Улам ручка алып отурбай, ушул эле ручкаларга запас салып койсо болот. Прошлый расында запасын заказ кылбай эле ручканын өзүн заказ кылабыз. Ошон үчүн на этот раз и ручкасын дагы, запасын да заказ кылып койдук. Булардын баасы аябай эле выгодно, арзан, ошон үчүн комплект заказ кылдык. Буну эми тоже долго колдонсо болот. 32 ручка, 32 запас түгөнгөнгө чейин. Анан акыркы товар. Бул эмне экенин билем. Анткени сүрөттөн уже көрүп алган болчумун. Товар келгенде, ушул товар келди деп трекотун жөнөтөт да. Анан эгер аябай кызык болсо, сайттан кирип ушинтип көрүп алса болот мага окшоп. Мен ушул бир товарды көргөм, калганын көргөн эмесмин. Бул ушундай ёршик, бул бишкектеги квартирага заказ кылынган. Ушундай өзгөчө ёршик, башкача. Булары эмне экенин билбейм. Для унитаза бир нерсе окшойт, унитаздын сүрөтү турат. Бул мындай болот, вот так. И мындай щетчикасы менен вот так. Бул жагында да бир ушундай бар экен. Бунун инструкциясын окуйм. Бул негизи заказ кылып атканда жок болушу, бул ушу подарок салынган окшойт. Унитаздын сүрөтү турат, бир нерсе кылганга. Бул ушундай эстетика өзүнчө эле.
компактный, мына караңыздар, ички эле бир аз эле местаны ээлейт. И щетка менен дагы, и мындай дагы колдонсо болот. Буну да басым ылдый жагына жазып коём. Мына бүгүнкү товар ушу менен бүттү. 4 товарым келди. И ушул 4 товарга биригип мен Кытайдан Таласка келгенге чейин жол киреси. Мисалы мурда мен через Бишкек алып турчумун да, анан ошондо айтканда көп ишенишпечи да. Курьерге да төлөйт да андай эмне депчи. Мен бул жерден көрө турсам эч кандай курьерге төлөнбөйт, анткени Таласта карго ачылып калган үчүн ушу Кытайдан Таласка чейинки жол кирүү уже эсептелинет да. Чегин чыгарып коём. Бул 4 товар үчүн аябай эле арзан, анткени бул шымдардын баасын жазып коём. Могул шымды мен Бишкектен немеден көргөм, 2500 сомго детский карго шымды. Я была в шоке, да, эмне деген баа деп, чүнкү бул где-то 300 сомго ушундайга келген. И бул деле без начос взрослыйларды 1,5 миң, 1,200, 2 миң сомго көргөм. Бул деле где-то 300 сом тегерегинде келди. Өзүңүздөр көргөндөй, жол киресине кошуп эсептегенде дагы бул товарлар биздин колубузга эң арзан баада келет. Жол киресине акча кымбат болуп кетет деген бул миф. Мен буну дайыма айтып келем. Дагы башка сомнениялар болуп окубай жүрсөңүздөр, сөзсүз түрдө курска окуңуздар, эч качан өкүнбөйсүздөр. Бул курстан сиздер бир гана арзан эле товар алып, тим болбостон өзгөчө товарлардын баардыгын таба аласыздар, который Кыргызстанда жок. Сиз таппай жүргөн, издеп жүргөн нерсенин баардыгы бул сайттарда бар. Өзгөчө товарлар менен бизнес баштасаңыз болот. И жөнөкөй товарлар менен деле бизнес баштап акча тапсаңыз болот. Элементарно даже ручканы алганда ар бир ручкадан эле канча рубль көрөсүз. Бул жерден дагы бул шымдарды айтканда, жол киреси менен булар даже 500 сомго турса дагы, сиз үстүнө 500 сом кошуп сатсаңыз, 1000 сомго, анткени бизде андай баа жок. Сиз бирге бир рубль көрөсүз. 10 шым сатсаңыз 5000 сом, 100 шым сатсаңыз 50 000 сом. Элестетиңиз, мен бул бир эле товар менен айтып жатам да. Бул сайтта 12 миллиондон ашык товардын түрү бар. Бул жерге WhatsApp номер да калтырып коём. Ойлонуп жүргөндөр сөзсүз түрдө окуп үйрөнүп алыңыздар. Курсту сиздер бир жуманын ичинде оте до үйрөнүп, өзүңүздөр өз алдынча заказ кылып каласыздар. Баардыгы нолдон үйрөтүлөт. Эгерде сизде убакыт аябай тар болгон болсо дагы, максимально 10 күн, 1 айдын ичинде уже баардыгын сонун үйрөнүп каласыз да. Маани берип, жакшылап көрүп, сразу эле үйрөнөм деген адам 1 сааттын ичинде, 1 күндүн ичинде эле үйрөнүп алат. Барыңыздарды курстан күтөм. Кытай менен бизнес баштаңыздар, же жок дегенде өзүңүздөр үчүн арзан баада товар алыңыздар.